улуттун жүрөгү да. Абал Жүрөк биз жабып койгондо болот атабыз да. Бул кышы менен ушинтип тура турган болсо талкаланат экен. Чыгарышта чирийт анда. Ошон үчүн анан каралбайт деген сөз ошондо. Алымбек Датка менен Курманжан Даткага болгон мамилебиз ушул болсо анда биз Оштогу туризм жөнүндө сүйлөп эмне кылабыз, тарых жөнүндө сүйлөп эмне кылабыз. Бюджеттен эмне болмакчы? Канча акча тапты быйылкы жылы? Алымбек Даткага болгон жөнүндө мамиле. Yani özünüzü kanaatlандырабы ушуну? Кайсы турган музей сиздикидир. Жөн эле тазалатып койсо болот деле. Эки кишини алып чыксаңыз. Ошондо жана картина, мартина жана териден жазылган нерселер менен толтуруп койсо болот да. Алар суук букка карабайт да. Анын баарына чыдашат. Турган экспонат деле азыр суукка эч кандай тиешеси жок. Бизде андай критический суук жок. Баягы илгерки баягы табылгалар турат эмеден казылган алынганчы. Анын эмне суукка эмне эмеси бар? Биз андай Оштондойдо суук жок го дейм. Негизи бул жылыш керек. Жылытыш керек. Музей ачык болуш керек элгечи. Эл келип көрөм десе, кайсы буйруктун негизинде жаап кой? Кимдин буйругу? Ошол 3 айга ушул музей жабылсын деген жылуу. Эми экспонат бузулуп калат дегенден бул жомок да. Кантип экспонат бузулуп калат турган нерсе? Музей деген бул улуттун жүрөгү да. Абал. Жүрөк биз жабып койгондо болот атабыз да. Адам келип көрөм десе. Музейдин болгон экспонаты ушул да турабы? Могуларда башка эмне бар эле? Ичкерде бар эле, фондор бар эле, кумуралар бар эле. Ал өзүнчө маселе. Биз келип көргөндөгү мен ушуларды эле көргөм, мисалы 2 ай мурун келген. Ушул эле сүрөттөр ушулар эле болчу, башка эч нерсе көргөн эмеспиз. Булардын эмнеси чыдамкай жок? Бир только жылуу алыш керек. Жакшы колго бериш керек. Ошол кол муну сонун кылып жылуулап иштетип, мамлекеттин балансында тура берет. Балансы эчтеке эмес. Муну бирок ижарага бериш керек. Муну жөн эле кызганып кармап отура бергенде эмне керек? Же өзү иштетпесе, же башкага иштетпесе анда жөн эле кармап отуруп талкаланат. Билген кишиге кызганбай эле бериш керек. Азыр 3 градус болот тепло, жылуу 3 градус. 3 градус. Экспонаттарым көп эле чыдайт мындай температурага. Менин билишимче, ооба эскилер Авдан эскилеринде морттор может быть чыдабайт, а көпчүлүгү эле мындай плюсовой чыдайт. Карачы, могу эмне деген эми? Бул кышы менен ушинтип тура турган болсо талкаланат экен. Чыгарышта чирийт анда. Ошон үчүн анан каралбайт деген сөз ошондо. Жөн эле адамдык фактор. Эгер Алымбек Даткан музейи ушундай акыбалда болсо анда Алымбек дегендей Ошондой эле. Эгерде биздин самом деле Алымбек Датка менен Курманжан Даткага болгон мамилебиз ушул болсо анда биз Оштогу туризм жөнүндө сүйлөп эмне кылабыз, тарых жөнүндө сүйлөп эмне кылабыз. Бул эми мындай да түшүнгөн кишиге бул чоң белек мамлекет үчүн. Муну жеке кол жасап берген. Мамлекет жасаган эмес. Жеке адамдар ошо жана Курманжан Датканын чебереси болуп калабы жана Патилапа деген. Эми ошо чеберелер болуп кетет да. Ошо кишилердин эмеси менен жасалган экен да бул жеке чыкты. Анан баягы Манас 1000 жылдыгында тигилип Талашта. Кийин анан ушул жерге өткөрүп берилген. Кийин анан алар иштетип жүргөн, өздөрү иштетип музейдин балансында болгон, өздөрү иштетип жүрүп арендага. Анан эмнегедир ортодо бир түшүнбөстүктөр болгон дагы аларды чыгарма музей өзүнүн балансына алган. Мен түшүнөм, мамлекеттин балансында тура берсин, анда маселе жок. Бирок мамлекеттин балансында туруп ушинтип каралбай тургандан көрө муну ижарага берип иштетсе иштейт да, карайт да турабы. Же өзүбүз иштете албасак, же башкага бере албасак, анда жөн эле мамлекеттин менчиги деп кармап отура бергенде. Бул негизи эл кире турган жер да. Эл кире турган жер. Эл кызыгып көлүп, 3 этаж боз үй бар экен. Ошол Сулайман тоонун алдында тигилген экен, ошто деп 3 этаж боз үй деген аты үчүн эле келген туристтер. Ошко келген киши ошол жерде 3 этаж боз үй бар экен, Алымбек Датканын музейи бар экен, башка деп ошону көрмөйөн кетпеш керек да Оштончу. А кетип калса жүрөгү канап кетиш керек да. Мен ошону көрбөй калдым, башка болуп калды депчи. Будан башка Алымбек Даткан музейи барбы, жокпу?
Bundan başka Жоқ, Жоқ. ал тигеменде алайдын өзүнүн Алайда, бирок Ошто жалгыз ушул. Оштогу менен Анда эгер Ошто Алымбекте аткан жалгыз музей ушундай акыбалда болсо анда действительно бул өтө кечтүү. Бул Алымбек Датка Оштон чыган инсандардын бири десем эң алдыңкысы десем жаңылышпайм да, анан Ошко Алымбекти Датканы сыйлаган үчүн келебиз да, мисалы тиги Көзүн Жетакени сыйлаган болсак, мисалы Баткингер Исхак Разакты сыйлаган болсак, анан Ошко бир Алымбек Датканы сыйлап берип ушундай бир ал инсандын тарыхын көрүштүк сыйлаган ушундай болсо действительно өтө кечтүү нерсе. ошону көрсөтө колдо бар нерсени көрсөтө албай атабыз. Так, бул Ош шаарынын Араванский кичи районундагы 3 кабаттуу боз үй. 3-чү кабаттан биринчи турасы. Окшоштуруп берген мына мисалы жөнүндө биздин мамиледе Кагазчылык. ушуну алып туруп тиге тиркеп коюп, тиги Алымбек Датканыкы деле бурунан жок. Жөнөп ушундан эле билинет да мамилечи. Коюлса Өзүнүн внутренний приказ менен жаап кое ала турган анын эмеси жок. Номенклатурада андай каралган. Şey aytam da koksema olgan bolsa bular. Bırak biraz iştegenden keyin işteş gerek. Doğru. Tabii saat 9'dan başlap Күн тартиби бар да. gün tertibi. Бул өзү канчадан канчага чейин иштеш керек силердин күн тартибиңизде? Бул өзү жайдын 8:30-дан 6-га чейин иштеп атканда. Кышында? Кышында бул кызматкерлер суу суук болуп. Жок, негизи мыйзам боюнча бул иштеп атат да. Бүгүнкү күндө кызматкерлериңер ушул жерде отурган кызматкерлер катары айлык кетип атат да. Же министерстводон айлык токтобу кышында ушул жерде? Сен эмне кызматтасың? Неге жаап салгансың? Soğuk. Ошого эле? He? Тиги үстүн алдагы балкондон түшө турган эмен бүт бардыгы, жаңбыр суунун бардыгы ичине жыгачка кирип экен. Ал ачык эле. Kaysana Балкондон нары көздө жаап коюштур. Ичине экинчи ташка ошол жерден кар менен суу кирип аткан ичине. girgen çok normal. Жок, ичине бар жабырак. Jürük girip gel oğlum. жабырак болуп жатпайбы? Жамбыр эме girmeyip bu жерге. Жок, эгер эртең жаңбыр жаса, кар жаса кантип кирбейт? Шамал менен мына жалбырактар кирип аткан менен кантип кирбейт? Урат балдар. Кар айланып урса эле эмне? Yok bu canına Nurbay. Bu bunu yerde bunu ona kişi küçükten şamal bunday ne olurdu? Жок, мында Yani Manastır Mingcildığının hurmatına kurulan bozuydu bu. Oşu arada biz bunu toluk, bu remont olup Manas eposunun armalgan bu yer ekspozisyonel zal oldu. Bizde konsepsiyası da yer. Bunun Ministerstvoda yönetilgen bunun konsepsiyası. Oşanda bunun üstün, bunun da emin emez. Bu kaçayım şimdi cevap gelişken iken. Hazır, belki hazırki materyallarından cevap. Bozuyu kokşuğun temirinden, ememinden, tınıkilerinin kaptab cevap. Onun bu yerde mi kalazdı ortası? 2018'de sizleri gördük ha? 2019'da Uşulla Patilece özürümen kılgan. Sub Patilece Katarı. Biz 2020'da bu Patilece'nin hurmatına bunu жасағанбыз. Şunu bizge 3 kovat bozuyu düşünüyoruz. Kançakça gitken remont? 690 bin. Bulardan bunlar sınık bolçu. Alardan bir defektler bardığı var. Bular bunlar sınık, bunlar çiğnip kalgan. Bulardan bardığın Patilece hayır жасады. Bunlar жаңа жасалған. Бюджет акчасына турат. Бюджеттен эмне болмак? Канча акча тапты быйыл кызыл? Men hazır ememde yok kolumda. Bu 2019 yılı işteydi. Türksoy'da bu yerde bir 4 görgözüm açıldı. 2019 bu yerde görgözümler açılıp Türksoy'un negizgemeleri bu yerde жүрген.
Анан тиги жерде бул жерде буну иштетпей отурат деген нерселердин баардыгы жөн эле жомок. Мен ачык эле айтам. Жок, 2021-жылда канча акча атат ушул жер? Жок, ошону 2020-жылы мен азыр эми бул жерден туруп эле мынтип айта албайм да мен эми. Могуларды сиз эми тарыхчы агайсыздар. Атыңыз бар, сонун. Бардыгы билесиз, мына Алымбек Даттанга болгон жөн эле мамиле. Муну Алымбек Даттанга болгон биздин мамилебиз. Жөнөкөй эле барак. Курманжан Даттанга болгон мамилебиз. Ушуну башка бир эме кылып, сонун кылып жазатса болот. Жок, бул жасалат, эме кылгандачы. Качан? Эми бул акпараттан мамиле бир нерсе өзгөрбөйт. Качан эми ушуну башка бир неме менен жасап, сонун кылып туруп койдуруп койсо болбойбу? Жок, биз муну бул жер толук эле конструкция болот. Бизде концепциясы турат. Мен өзүңө апарам деп муну базы сүйлөшкөнбүз. Убакыт болгон жок туруп. Мен бунун концепциясын көтөрүп алып барып, ошол жерде талкуулайлы деген эмени айткам. А бул жерден биз Манас Ордодон дагы тийиштүү бүт эмелердин сүрөттөрүн, башкаларын баарын көчүрүп келгенбиз. Бул жер өзү мына 1995-жылы Манастын 1000 жылдыгына арата биринчи курулган боз үй. Бул тарыхый өзүнүн орду, бунун ичинде ошо Манас боюнча түштүктө бир дагы жерде музей жок. Ошон үчүн биз ушуну Манас таануу музейи кылып ачсак, азыр эми өзүңүз деле именно тарыхка жан күйгөн адам катары өзүңүз. Алымбек Датка менен ушул Курманжан Датка Оштун башталышында, кыргыз тарыхынын башталышында экөөнүн орду эми ат көтөрүбүз. Өзүңүздү канааттандырабы ушул? кайсы Ушул кишилерге болгон мамиле. Мына бүгүнкү күндө могуну алалы. Ушул жердин абалы эми мындан башка Алымбек Даткага шаардын ичинде Ош шаарында музей жок. Курманжан Датканыкы бүт алайды, ал ошол музей өзүнчө. Мен түшүнбөй турам, Данияр Тургазович. Бул канааттандырганда биз дагы ушунча жасадык муну. Алымбек Датканын алайдын өзүнө барсаңар бир сүрөтү жок. Өзү Курманжан Датка музейинде. Курманжан Датка музейи. Ал жерде өзүндө жок. Не только бул жер эмес, өзүн биз былтыр Алымбек Датканын 2200 жылдыгына выставкачы алып келели дедик, бирдекесин алып келе алган жок бул жерге. Берели мына площадьты берели. Ушул жерге эме кыла деп. Бизде азыр мына бир 2-3 могул жердегилер дагы бардык алып келилген. Азыр нердеги турган баягы суук эме боло турган, чирип кала турган нерселердин бардыгы желектери бардык алып келилген. Канча болду меге сиз иштеп атканыңызга жетекчи болду? 2018 келген. 19, 20, 24 жыл почти. 4 жыл. А бул 2019-дан баштап иштеди. Эме. 19-20. 2019-да ремонт кылдырып бүтүп, могул жерде бүт эгер мындай эле ушу телевидение үчүн бир эме үчүн керек боло турган болсо, мен бардык тартылган видеолордун бардыгын берем. Бул жерде кандай экспонаттар өткөн, канча выставкалар өткөн. Эгер өзүн сыйлаган журналисттер болсо, анын бардыгын ошол учурда чагылдырган. Бизге керек эмес. Анан бул жерде токтоткон жок. Кетип атат. Бул кызматкерлер майда кетип атат. Могул жерде бир саат сиз экөөңүздөр отуруп көрөлү. Кызматкерлердин ден соолугу, анан экспонаттардын ысык суук болгондо бул жерде герметичность жок. Нери коюлган экспозициялык буюмдар, булар чирип кетет, көгөрүп кетет. Ошон үчүн булардын баардыгын алдырганбыз. Ошон үчүн бул жер жылуу системасын ушул жылга чейин караш керек эле. Эми сонун жылытса болот, ичин жасаса болот, башка. Мүмкүнчүлүк бар деп. Бул эмненин негизинде жаап койдуңуздар? Мен ошого таң калам. Эмнеге жабык турду? Любой эле кайсы министерствонун буйругу бар, өкмөттүн буйругу бар. Ошол учурда Данияр Тургазович, эгер ушул жерден бир нерсе табыш керек болсо, ал башка маселе. Экинчи маселе, боз үй летний пайдалануучу бул комплекс. Жайында гана пайдаланылат бул жер. Кышында бир дагы боз үйдө башка нерсе эме болбойт. Себеби мунун өзүн көрүп атасыңар. Жок, ошол мыйзамдуу түрдө ошол эме чыккан буйрук барбы? Министерстводон атайын ушул жер жайкы гана экспозиция болуп эсептелет. Бул жер октябрь айынан баштап жабылат. Ушундай ал жерге финансы токтойт. Анан башка жака тиги кызматкерлери башка жака көчүрүлөт. Анан күн жылгандан баштап май айынан да июнь айынан да бул жер кайра иштейт деген барбы ошол нерсе? Жок да, вообще эле кетип атат да финансы турабы каршыда? Жок, бул жерге мындай эмеден алганда бул жерге биз өзүбүздүн кызматкерлерди бөлүштүрүп иштетебиз. Бир эле кызматкерлер бул жерде ичкерide иштешет бардыгы. Ашыкча биз бул жердегилерди жаап коюп, алар эс алып отурган жок. Жок, мыйзам түрүндө ошону жасатып койбойсузбу сону? Мына момундай нерсе болуп атат. Бизде ушундай шарт. Ушуну кышкыга ушинтип жаап коелу деле министерстводон буйрук чыгарып койсоңуз мыйзамдуу турабы?
Жоқ, бұны біз Ошол эле кагаз бар дейм. жоқ, өзүбүздүн бир бөлүмүбүз катары жакка эме кылган менин укугум бар деме. Өзү эме кылганда. Өзүңүздөрдүн бөлүм катарында жабыр. Мына оны турат па мен үстү. Мына жак шаардык мэрия карайт. А бул муну мэрия менен биз 2 жыл 3 жылдан бери маселени чече албай келатабыз. Жок, эми сиз Аны аны тиги мэрияга карайт эми эмес. министерство тиги сот аркылуу чечкиле деп атат. Эми бир жерде туруп бири менен соттошуп ызычуу болгон маселени мен каалабай кат жазып атам. Бардык мэрде катыбыз жатат. Жөнелер. Мына пенделик эле катары да мына. Ушул жерден мэрия анан тиги бу деп ушу ашып кетсе мына жерде канча 3 соту жерде турабы? Могу тегереги. Ушуну алдырып эле тазалатып койсоңуз болот. Ладно, мэриядан сизге эме бербей атат экен, башка болуп атат экен, бул мэриянын территориясы экен. Ну, турган музей сиздики да. Жөн эле тазалатып койсо болот деп. 2 кишини алып чыксаңыз 2 саатта сону тазалап болот. Кичине келген киши да мындай көрүп, бул тегереги таза экен, мына муну кармайт экен деген сөз да жөн эле, мазмун адамдын эле. Буга территориясы карабы? Жок, шаар. Муналар бардыгы шаар. Балбал таштын баары Шаар койдурган экен мурда. сиздерге карабайбы? Жок. Биздики мурда эмеден болгон экен, Данияр Тургазович. Тетиги жолдон бери. Анан буну 2011-жылы бул министерствонун макулдугу эле шаардык мэрия өзү токтом чыгарып, шаарга өткөзгөн экен. Жерди. Анан бул боюнча кайра өткөзүп алгыла деген маселе болгон. Аны өткөзүп алалы десек, тиги шаар бизде мындай тигиндей дейт, анан соттошуп Олардың бүт бары территория мунулардын бардыгын эми бир багбанды аласыз. Өзүңүздүн эле жөнөдө бар да. Туурабы? Азыр счетко турат да штатында киши бар. Мунулар бар, сону улуп кыркып ала турганын алып, ондо тазалай турганын мунун бүт жерин баарын тазалап койсо болот, чөптөрдүн бардыгын. Жөн эле. Биягы кайсы жерден сиздерге? Чири баштап. Бул жак кимге карайт бияга? Сиздердики? Оны Алдагы бөлүктөн баштап сиздерге карайт. Ом турат го? Ом турат ошо омдор. Бери көздөй. Бул тазалатып койсо болот. Эмне проблемасы? Келген киши жөн эле келди, мен ошто көрөйүн дедим. Сулайман музей эң негизги оштон көрө турган жери ушул экен деп келди, көрдү, мунун бардыгынан айтат. Жөнөкөй эле эмес. 40 мунулардын баарын тазалап